Ассаламу алейкум. Ош шаарында Ошуно базарына видео тартууну улантуудабыз. Кезек ушул ачык асманда турган унаалардын экинчи бөлүгүнө келди видеобуздун. Биринчи бөлүгүн дагы YouTube баракчабызга кирип, видеодон буту басып, маалымат алып алсаңыздар болот. Оң рулдуу унааларды көбүнчөсү ошол тарапта тартып көрсөтө кеттик. Бүгүнкү дата 30 ноябрь 2025 жыл. Spark 2 кара түстүү, кара дискаларда мындай. Бул LTZ окшойт комплектация. LED оптикалары 2017. Баасы 700 000 сом. Радар бар, жол ичинде жүрүү, люк, ачкысыз кирүү, монитор, круиз контроль, система предотвращения столкновений, старт-стоп, бир аймактуу климат. Комплектация жакшы. Жакшы. Автофарлар. LTZ комплектация экен. Анан ушунун жанында дагы бир Spark 2, бул премьер комплектация. Дагы премьер максималдуу комплектация болот. Монитору бар, отуруштардын жылуутусу бар, добуш менен башкаруу, автостоп, хайдоочунун жардамчысы. Ушундай дагы кошумча баскычтары бар. 710 000 сом бул. Kia K3 2021 1.6 benzin автомат, $13.500. Дагы Spark 2 премьер $8.100. Планшет, монитор. Премьер болгон менен, бирок комплектация бир аз жөнөкөйрөөк экен. Так. Sonata New Rice-тарында баасы жазылып турат. Заводской газ 2018 $12.000. Жана ушунун жанында дагы ушул Sonata New Rice, бул эми рестайлинг, бул рестайлингке чейин айырмасы решетка радиаторларда болуп атат. Ушундан билинет. 2020 жол ичинде жүрүү радары бар, круиз контроль, электроручник, автохолд, 3 режимде жүрүү. Режимдери, по-моему, эко эле актив эле бар экен, бул баягы. Эко, комфорт, спорт бар. Спорт жок да. Бар. Ошо экону эсеңиз 3 режим чыгат. Эко 3 режим чыгабы? Ошо экону эсеңиз 3 режим чыгат. Эко активди, эко эле болчу эле да, мен билгенмен. Так, монитор жок экен, айдоочунун отурушунда жылуутуу, желдетүү бар 3 позицияда, анан электро жылдыргычтар да экен. $12.500. Пробег канча? 230 000. 17 дюймдук дискаларда. Ушундай Sonata. Жүрө берели. Дагы бир New Rice. New Rice 2018 заводской газ $11.100. Монтирели. Spark сатылбадыбы? Сатылды. Канчага кетти? 595 000. 2016 экен, а? 2016, бирок X-More дагы. LTZ. Рекса бардыгы. Проект. Комплектация жакшы. 590 000 деди. Ушунда сатылып тур 2016. Өзү 2016 баягы X-More да болбош керек эле. Менимче бампер алмашылган бекен. Так, бул жакта Mercedes-Benz E-класс 2005 2.2 дизель 650 000 сом. Коробка автомат. 211 кузов. Çek.
Bu C класс. 203 kuzov. 2000 жылы чыгарылган 3.2 400 000 сом коробка автомат бензинен бул. Бул авангард экен, авангард. Daha bir Mercedes-Benz E класс 124 kuzov 1990 жылы 90 жылы чыгарган 1993 270 000 сом 2.9 бул да дизель болуп калат. 270 000 сом 558 50 30 88 номеринде экен. Так. Андан кийин Hyundai Sonata DN8 баасы жазылып, жазылганда болуп көрүнүп эле, жок жазылбаптыр. 2019 гибрид бензин. Бензин дейт го, бул адашып калган экен. Бул газын эле немеси болуп турат. Оптикалар бензиндики башкачараак болот эле да. Башкачараак. Эле бир мындай түшүнүксүз эле болуп калып атат. Азыр мен тапкандардын. Кейбір күналарда Kia K3 2018 1.6 бензин $11.300 üstünden kaytara жазып koyuptur. $1.300. Kia Rio var ekan. Kia Rio 2016 1.4 коробка механика. Акчасы канча Рионун? Акчасы 490. Ага. 490 000 сом. Да бир Rio 2013 1.6 автомат. 660 000 сом. Так, бул жерде Chevrolet Cruze 2 2018 1.4 турбина бар, бензин. $8600. Коробка автомат. Так, бул жерде Hyundai Avanta CN7 2020 1.6 $12.000. $12.000. Toyota Yaris ekan. 2008 1.3 500 000 сом. Азыр кардарлар келип көрүп атышат окшойт буну текшерип. 778 64 68 82 номеріндейіз. Карнивалдың басы жазылған емес. Mercedes-Benz E класс 212. Кузовты сұрап көрөлү. 2013 1.8 дизель окшойт анда бул. Турбина жок, бензин. Бензин эле бу? Ооба. Бензин. Акчасы канча болду? 12,5. $12,500. Ага. $12,500. Daha bir ушундай эле Mercedes-Benz. Акчасы канча экен? 11.000. 2010. $11,000. Töreli Kia Morning бул жерде. LED оптикаларда 16 жүйүндүк дискалар, Urban ABS-лерде. Күзгүлөрүндө повторитель поворота бар. 2019 810 000 сом деп жазылып турат. Да бир CN7 Avanta. Hyundai Avanta 2021 1.6 бензин. Басы $12,500. Kia Ray
Assalamualaikum kayranlı kırgız eli. 2023 комплектация бұл эми жакшы, $11.000. LED оптикалар, жол чейинин ичинде жүрүү бар, үзгүлөрүндө повторитель поворот, ачкычсыз кирүү, монитор, бир аймактуу климат, круиз контроль, айдоочунун жардамчысы, автофар, рулдун жылытуусу, добуш менен башкаруу, чыканак тирегичи, алдыңкы отуруштардын жылытуу жана желдетүүсү. Комплектация жакшы ушул бурайда. Улантып берсек, бул жерде Honda Jazz экинчи муундагы 2009 1.4. Акчасы канча болду? 650 миң. Коробка механика? Механика экен болду. 650 миң сом. Jazz 2. Бул жакта Malibu 2 2018 1.5 турбина бар. $8,5 миң бул. Kia Morning бул жакта 2018 заводской газ. Газ да бул. 650 миң сом. Ушул Morning. Дагы бир Morning ушунун жанында жаңы алып келинген 2019 770 миң сом. Ачкычсыз кирүү баскычы бар. Монитор, круиз контроль, алдыңкы отуруштардын жылытуусу бар. Руль менен кошо. Шундай. Toyota Corolla'ны сурап көрөлү. Toyota Corolla 2005 1.6. Акчасы канча болду? Канча? 560 миң болду. 560 миң сом. Вот так. Урматтуу көрүүчүлөр, мына убакытты карасам ушул келип калыптыр, өзү бөлүнө турган убакта биз дагы видеобузду жыйынтыктай берели. Ар бир видеобузду көрүңүздөр. Бүгүн дагы мүмкүн болсунча көбүрөөк тарткан аракет жасадым. Бөлүп видеолорду чыгардык сиздер көнүп калган темадагы. Машина KG каналына жарнама берем деген көрүүчүлөргө биздин WhatsApp жана байланыш номерибиз 701 118 118. Комментарийлерге активдүү катышып туруңуздар. Өз ой сунуш пикир суроолоруңуздарды калтырып бардыңыздарда ишиңиздерге ийгилик каалайм. Эмдиги чыгарыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.